1 каналының эфирінде қылмыш қырсық оқияларын чағылдырған телевизор программасы. Студияда мен Элиза Сонунбек қызы. Саламатсыздар ба? Биздин бул жолку чыгарылышта Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерине баш ийбеген айдоочу. Өзүн маданият кызматкерлери деп тааныштырган бул айдоочу Ош шаарынын Курманжан, Датка жана Мамажан көчөлөрүнүн кесилишинен Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлери тарабынан жол белгилерине баш ийбегендиктен токтотулуп тийиштүү документтерин сураган учурда документтерин бербей баш ийбестик кылган. Çok özünüz ayıp etmez. Günde 20 bin tamam, 10 tamam. Töle koymayız memleketke. Memleketke iştirak töle koymayız birinci. 5 Ben günlüğü 20 bin som tutam. Милиция кызматкерлердин бири уюлдук телефон аркылуу видеого тартып алып, биздин редакцияга соц тармактар аркылуу жиберген. Толугу менен видеодон көрсөңүздөр болот. Арасында маданият кызматкерлеринин сөгүнгөн сөздөрү камтылган. Ben almadım. Totolkan ovata. Alış dur sen ya. Herkes tutmuyoruz. Акыры милиция кызматкерлери жол белгилерине баш ийбестик жана документтерин бербей баш ийбестик жасагандыгы үчүн жана коомдук жайда тамеки тарткандыгы үчүн протокол түзүшкөн. Эки миң жыйырма биринчи жылдын 15 ноябрында Ак Суу райондук милиция бөлүмүнүн жергиликтүү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринин жана Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жергиликтүү тургундар малдарын кароосуз калтыргандыктан жол кырсыктардын алдын алуу максатында түнкү рейд жүргүзүшкөн. Өзүңүздөр көргөндөй мына жогорудагы жылкыларда мына жол жээгинде жүргөндөргө эч кандай андай ленталар байлануусу жок. Азыркы мындан аркы кадамыбыз эми ошол жылкылардын ээлерин таап, түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп, ошондой эле бузуулар кодексинин 125 беренеси менен протокол толтурулат. 2021 жылдын башынан ушул күнгө чейин кароосуз калган малдардын кесепетинен жол кырсыктары болуп 19 факт катталган. Анда 5 адам жаракат алып, 1 адам каза болгон. Ошондой эле 19-уна жабыркап, 19 бодо мал жол кырсыктарынан өлгөн. Жергиликтүү тургундар малдарын кароосуз калтыргандыктан ар кандай уурулук кылмыштарына дагы жол ачылууда деп билдирет аталган кызматтан. 2021 жылдын 5 ноябрь күнү Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө телефон чалуу болуп, Лебединовка айылына каракчылык фактысы болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгып, текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Анда 2021 жылдын 5 ноябрь күнү болжол менен таңкы саат 4:20 үй ээсинин баласы дааратканага баратып, экинчи кабатка чыкчу тепкичтен бир нече адамдын көлөкөсүн байкаган. Ал дароо ата-энесин ойготуу үчүн алар жаткан бөлмөгө жөнөгөндө белгисиз адамдар ок атуучу куралдан балага карата ок чыгарышканы маалым болгон. Жүргүзүлгөн ыкчам чаралардын негизинде белгисиз адамдар ишкананын терезеси аркылуу үйгө киргендиги аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202 беренеси каракчылык боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жана Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан бир катар ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, коопсуз шаар, таза шаар долбоорунун
районунун видео камералары боюнча кароо жүргүзүлүп, жыйынтыгында шектүүлөрдүн жүргөн автоунаасы аныкталган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жана Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип 1972 жылы, 1974 жылы, 1999 жылы туулган жана 1997 жылы туулган атуулдар кармалышкан. Шектүүлөрдүн бири 1972 жылы туулган Жаран Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринен кармалып, автоунаасын кароо учурунда кара курай жыты менен зат табылган. Андан сырткары жашаган үйүнө жүргүзүлгөн тинтүү учурунда колкап, бет кап, диний китептер, флеш-карта жана сим-карталар алынган. Дагы шектүү катары кармалган 1974 жылы туулган Жарандын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, Юнкер 2 үлгүсүндөгү 4-5 калибрлүү курал, кичи калибрлүү мылтык, газ тапанча, револьвер үлгүсүндөгү белги берүүчү тапанча, бычактар, беткап, колгап, дүрбү, диний багыттагы китептер жана баракчалар, флеш-карталар, ноутбук, 2 даана парик, газ коюлган баллончу алынган. Дагы белгилеп кетүүчү жагдай милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш амалдарынын натыйжасында шектүүлөр Ала Мүдүн районунун Лебединовка айылындагы дагы ушул сыяктуу каракчылык фактысына тиешеси бар экендигин аныктаган. Анда үстүбүздөгү жылдын 26 август күнү таң эрте белгисиз Жарандын үйүнө бейтааныш адамдар киришип, анын колу бутун скотч менен байлашып, белгисиз үлгүдөгү курал такап, акча талап кылышып, кийин анын короосунда токтоп турган Honda CR-V үлгүсүндөгү автоунаасын айдап кетишкен. Ал автоунаа кийин Бишкек шаарынын аймагынан табылган. Кармалган жарандардын Ала Мүдүн районунун аймагындагы 2 каракчылык фактысынан сырткары дагы 3 каракчылык фактысына тиешеси бар экендиги такталган. Алардын 2 фактысы Бишкек шаарынын аймагында болсо, Жалал Абад облусунда 1 каракчылык фактысына тиешеси бар экендиги аныкталган. Булардан сырткары Бишкек шаарынын аймагында 3 уурулук фактысына тиешеси бар экендиги такталган. Шектүүлөрдүн дагы башка кылмыш иштерине тиешеси бар же жок экендиги боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун орун басары кармалды. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартамын деп коркутуу жолу менен укук коргоо кызматкерлеринен 5000 АКШ доллар акча каражатын талап кылган. Кармоо учурунда жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында прокуратуранын кызматкерлери тарабынан аталган сумманын 200 000 сомдон ашык бөлүгүн опузалап алгандыгы тууралуу материалдык жана документалдык далилдер табылып алынды. Кармалган кызматкер Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө камак жайынан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда кармалган Жарандын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Көктала транспорт көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз иш-аракеттерге, тагыраак айтканда оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча каражатын талап кылуу жана системалуу түрдө өндүрүп алуу фактылары аныкталган. 2021 жылдын 13 ноябрында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында пара катары акча каражатын алган деген шек менен Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа жана Көктала транспорт көзөмөл пунктунун башкы инспектору кармалып, Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул иштин жагдайларын жана кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тийиштүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкө аймагындагы акыркы болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз. Саламатта туруңуздар.